Саламатсызбы Акылбек Жусупович. Алгач жумуш ордуңуз менен куттуктайм. Рахмат. Айтсаңыз, алдыдагы пландарыңыз Көкбөрү Федерациясында кандай жаңылыктар болуп атат? Анан алдыга койгон пландарыңыз боюнча айтып бересизби? Рахмат. Өзүңүздөр билгендей, мына жакында федерация, Көкбөрү Федерациясына шайландым. Эми алдыга койгон максаттарым жакшы. Буга чейин ушул биздин улуттук оюнубуз болгон Көкбөрү Федерациясына аябай эбегей зор салымдарды кошту буга чейинки президенттер. Ошол биз айтып кетсем, Болот Шамшиев баштаган, Аскар Саламбеков, Муса Канаентиев, Канат Исаев, Зулушев, Талас Бегалиев, Рамис аябай зор салым кошту. Азыркы күндө мен билгенден былтыркы жылдан баштап ушул Рамис инимдин федерацияда жетекчилигинде аябай чоң салымы, жаңы форматтагы, жаңы өзгөрүүдөгү Көкбөрү Федерациясында чоң салымы чоң. Ошол салымды, ошол өзгөртүүлөр киргизген эрежелерди жана башка биздин Көкбөрүнү өнүктүрүүгө болгон бүт жакшы жактарын улантабыз Кудай буюрса. Анан ушул бизде жамаат бар, федерациянын ичиндеги мыкты иштеген вице-президенттер бар, сиздер барсыздар. Ошол менен биз бири өтүрүп түз кеңешип, дагы алдыга кандай кылсак Көкбөрүнү өнүктүрөбүз, кандай кылсак элибизге, башка өлкөлөргө жагат деген сунуштарды кабыл алып, жакшы чечимдерди чыгарабыз. Айтсаңыздар, алдыда Нооруз турнири бар. Бул турнир баягы бизде бир өзгөчө көрөрмандар күтүп көргөн оюн десек болот жыл башында. Нооруз турнирине саналуу гана күндөр калды. Даярдыгыңыздар кандай? Нооруз турнири боюнча эмнелерди айтып бере аласыз? Нооруз турнири боюнча азыр командалар уже башташты. Мен мына жакында эле барып келдим, Намыс командасына. Алар мыкты тренировкаларын баштап, кой союшуп, кан чыгарышып, баягындай Ноорузга даярдыгын баштап өз көзүм менен көрүп келдим. Андан тышкары Нооруз бизде Орто Азияда чоң майрам, жаздын келиши. Ошондуктан Ноорузга биз жаңы форматта эрежелерди азыр калыстар менен сүйлөшүп атабыз. Федерациянын ичинде кандай кылсак жакшы болот деп жакшы ойлор менен аракетти баштадык. Кудай буйруса, Ноорузду эң жакшы чоң майрамга, чоң жакшы Көкбөрү Федерациясынан көкбөрүүчүлөрдөн суранып, мындай жакшы деңгээлдеги Көкбөрү оюн көрсөтөбүз. Нооруз турнири жылдагыдай эле өтөбү же быйыл бир өзгөрүүлөрдү киргизип атасыздарбы? Ноорузда бизде кичине өзгөрүү болот деген ойдобуз. Азыр сүйлөшүп атабыз. Мурдагыларга караганда, мурдагы турнирге караганда мындай кичине кандай деп коет, байгелүү орундары жагынан, эрежелерди жагынан, жана ушул формалар жагынан жана башка жактарынан жаңылык киргизели деп атабыз. Эреже деп калдыңыз. Эрежелерде өзгөрүүлөр болуп атабы же мурунку эреже менен калабы? Эрежелерди азыр башкы калысыбыз, эр жигити, мыкты жигитибиз бар, билесиздер, эл билет. Ошол иштеп атышат. Эми кандай десем, эрежелерди мурдагы боюнча эле калат, бирок кошумча алымча кичине бар деп атат. Аны жакында угасыздар. Эгерде эрежелер өзгөрө турган болсо, биз командаларга эртерээк баягы эреженин тартибин кандай өзгөрүүлөр болду ошону эреже дегенде бизде мындай да, ушул моментальный тез чечип, мисалы үчүн кичинекей ат жагынан, улакчылар жагынан кеткен эрежелерди мындай тез учурунда тез ошол убакта чечүүгө аракет жасалат да көбүнчө. Анда чоң деле өзгөрүү болбойт экен. Биз буга чейин жакшы эрежелер бышыкталып, өзү жакшы эрежелер белгиленген. Айтсаңыз, Ноорузга азыркы учурда канча команда катыша турган болду? Ноорузга 24 командадан 30 командага чейин деп божомолдонуп атат. Дагы көрөбүз, заявкалар түшүп атат. Заявкалар түшүп атат, Лигалар боюнча сурагым келип атат. Буга чейин баягы жогорку лига, биринчи лига, экинчи лига болуп бөлүнчү да. Бул жолу кандай форматта өтөт? Жогорку лига сөзсүз болот, биринчи лига сөзсүз ойнойт. Андан тышкары экинчи лигада каралышып атат. Жаштардын баягы заявкага карап көрөбүз, катышам деген желающийлер көп болуп атат. Жогорку лиганы көпчүлүгү сурап атат да, жогорку лигада канча команда катышат деп.
Жогорку лигада өзүңүздөр билгендей 12 команда бар. Ошолор толугу менен катышат. Жакшы экен. Анан ошол 12 лиганын 12 команданын арасында дагы быйыл баягы оюн талаасына чыкпайбыз деген дагы командалар бар экен да. Жогорку лигага кирип калган. Алардын ордун биринчи лигадан эле кайра толуктайсыздар да? Ошондой болот. Жакшы экен. Анан айтсаңыз, эл аралык көкбөрү ассоциациясынын президенти кечээ шайланды. Ал киши менен да жолуксаңыз керек. Кандай иштерди алып барасыздар, алдыда кандай пландарыңыздар бар? Алдыда бизде 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары бир чоң жоопкерчиликтүү оюн турат десек болот. Анан ошол оюнга дагы бир маселелерди сүйлөштүңүзбү? Ооба, кечээ күнү биз эл аралык көкбөрү федерациясынын президентин шайлап алдык. Ал өзүм таанып жүргөн жаш жигит, ишкер жигит, аябай жакшы Кенжеев Таанытбек деп жакшы шайладык. Бизге да жакшы болду. Мындай эртең алдыда көчмөн Нооруз оюндары турат, 9 майда болот бизде оюндар. Андан тышкары көчмөндөр турат быйылкы жылы. Ошого биз мындай бири-бирибиз менен иштешкени, же болбосо ушул көкбөрүдү өнүктүрүүгө абдан жакшы жардам болот деп ойлойм. Чогуу иштешип кете алабыз деп баягы. Андан ал баланын дагы шайланган жигитибиздин дагы ушу жылкы дүйнөсүндө аябай түшүнүгү бар. Себеби 200-гө жакын аттары бар. Өзбекстан, Казакстан ушул акчылар менен мурдатан мындай аралашып жүрөт да чоң оюндарга. Айтсаңыз, ал кишинин аттары бизде баягы жогорку лигада же биринчи лигада аттар ойноп жүрөбү? Жок, бизде аламанда ойноп жүрөт аттар пока, бирок оюнчу ошол баягы Манас Ниязов деген биздин көкбөрүнүн лидери болгон, чемпиону болгон мыкты чабан десүбүз ошол Кенжеевдин аттарын чабат да. Жакшы экен. Анда биз дагы баягы тилектеш элек ал киши көкбөрүгө дагы ат алып берип, бир жогорку лигада же болбосо бир биздин улуттук курамга дагы бир жакшы аттарын алып келип, ошол жака да салым кошсо экен деген тилектебиз. Анан ошол кечээ күнү бизде бир маалыматтар тарады. Өзүңүз билесиз, 2 күндөн бери интернетте жарып атат ал нерселер. Бул нерсени сурабасам болбойт. Казакстан жергесине сиздерди чакыруу болуптур, Кыргызстан тарапты. Сиздер жактан келебиз деген маалымат тарады ошо Казакстандын баракчаларынан. Бул маалымат боюнча кандай жооп бересиз? Бул кандай болду эле? Ооба, кечээ күнү ошол эл аралык федерациянын президенти шайлоодо башка өлкөлөрдөн келишкен. Ошол эле өлкөлөрдүн арасында Казакстандан өкүлдөр келишти. Вице-президенттер келишти. Анан чакыруу болду, бирок биз өзүңүздөр билгендей быйылкы жылы абдан чоң көчмөндөр оюну деген турат. Азыр алдыбызда мына Нооруз келип калды, аз эле убакыт калды. Ошон үчүн Ноорузга даярданып атабыз. Ошондуктан биздин азырынча Казакстанга барып ойной турган убактыбыз да жок. Азыр Нооруздан кийин эле уже бизде 9-май башталат, өзүңүздөр билгендей. Ноорузда 9-майдан кийин эле уже аз аралык калды. Алардын чакыруусу эми мындай, кандай десем, жолугушканда айтышты, келип берсеңиз жакшы болот деп, бирок ал мындай сөз менен эле айтылды. Ага чейин бул чакыруу бизге бир 5-6 ай мурун келсе, кагаз түрүндө биз ошондо жооп берет элек же даярданат элек дегендей. Азыр эч биздин бара турган убактыбыз дагы жана да болбойт. Анда бул чакыруу жөн эле ооз-эки эле болгон экен да, эч кандай кагаз түрүндө эмес, келген эмес, алдын ала айтылган дагы эмес экен. Айтылган дагы эмес. Кечээ эле ушул шайлоодо тааныштык, ошол жерде сөз болуп калды. Биз ошондо деле айттым, мен өзүм айттым. Бизде алдыбызда Нооруз турат, дал келбейт экен. Анда бизде азыркы учурда бизде баягы важный деп коет го оюнубуз Нооруз экен. Ноорузга эле даярданат экенбиз да. Норузга даярданабыз. Казакстанга эч кандай баруу максат жок. Болбойт. Андан кийин 9-майга даярданабыз. Кудай буюрса, Ош шаарында же Талас шаарында 9-майда өткөрөбүз көкбөрүнү, Кудай буюрса. Анда сизге эркин микрофон. Анда мен ушу жакында Нооруз
турнири болот аябай чоң. Ошо Нооруз жаз майрамына карата ушул көк бөрүчү оюнчуларга, команданын жетекчиликтерине ушу айтат элем, ушул тезирээк бизге заявкаңарды берип, канча команда катышат, канча командалар кандай сунуштар ушул кайрылса, себеби биз федерация биз тезирээк мындай графиктерди караштырышыбыз керек да. Канча команда келет, кандай кылышыбыз керек, канча күнгө стадионду арендовать алышыбыз керек Скөлдөгү жана башка өзүнүн жолдору бар. Ошолорду карап, биз санап бекитишибиз керек календарь күнүнчө Ноорузга карата. Ошого тездетип коюшса жакшы эле. Ошо көрүшкөнчө Кудай кааласа, Ноорузда чоң майрам болот. Көк бөрүнү эң жакшы кандай деңгээлде өткөрүүгө аракет кылабыз. Көк бөрү биздин баардыгыбыз сыймыктанган биринчи улуттук оюнубуз.